Саламатсыздарбы? Кыргыз элинин көрүнүктүү жазуучусу, драматург, коомдук ишмер Шүкүрбек Бейшеналиев. Шүкүрбек Бейшеналиев 1928 жылы азыркы Нарын облусуна караштуу Ак Дала районундагы Куртка айылында туулган. Анын балалык чагы Улуу Ата Мекендик согуштун жылдарына туш келгендиктен кыйынчылыктарга туш болуп, турмушка эрте аралашты. 1943 жылы Нарын шаарындагы 6 айлык мугалимдер курсунда окуп, андан соң мугалим директор болуп иштеген. Шүкүрбек Бейшеналиев Кыргыз Республикасынын эл жазуучусу, Токтогул Сатылганов атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты, Кыргыз Республикасынын Адабият жана искусствосуна эмгек сиңирген ишмер, Кыргыз СССРнин Жогорку Советинин депутаты болуп иштеген. Мүйүздүү козу китеби эл аралык Андерсен атындагы ардак диплом менен сыйланган. Бул чыгармасы жазуучунун дүйнө жүзүнө чыган балдар жазуучусу катары таанылышына чоң түрткү болгон. Чыгармалары дүйнөнүн 50ден ашык тилдерине которулган. Чыгармалары: Мүйүздүү козу, Аманат, Сарыбайдын уулу, Кычан, Актайлак, Чабалекей. Мүйүздүү козу. Аңгемеси. Аңгеме деген эмне, балдар? Аңгеме эпикалык түргө кирүүчү, катышкан каармандары аз, сүрөттөлүүчү окуясы чектелген, кара сөз түрүндөгү чыгарма. Азиз Чабандын жалгыз уулу. Ал жайдыргычтыр асман мелжиген тоолордун арасындагы жайыттардан алыс чыга элек. Азиздин атасынын кайтарганы килтейген ириктер. Апасы болсо боз үйүнөн чыкпай, күндүзү тамак аш даярдап, кийим кечени, жамак жаскап, үй тиричилиги менен алек. Кечкисин койлордун астын акмалап тосуп, түнкү короонун күзөтүнө жардамдашат. Атасы жайытта жүргөндө кечке тере уулун сагынып, келер замат күржүйгөн алаканына куштай кондуруп, өйдө төмөн тоголотуп, алкымынан жыттап, анан көкөлөт оргутуп ойноо өнөкөтү. Бакисинен дагы Азизге атасы менен бирге кой кайтарганы жакты. Жерде кибиреп, апасынын жанында жүргөндө эч нерсени көрчү эмес тура. Эмичи? Эми атасынын ийгинин астынан, чапанынын боорунан, бөлөнөдөй башын кылтыйтып, аттын үстүндө көкөлөп бийик. Ат аны бешиктей терметип, канаттуу чымчыктай абада калкытып жүрөт. Тээ алыстан басып калчудай болуп көктөрөп бери салаңдаган дүңкүйгөн тоолор бет маңдайында дагы жакын. Боору толо чоң-чоң жашыл өсүмдүктөрдү карай, Азиз кубанычтуу колун сереңдетти. Бак, бак, аңдагы аркыл өсүмдүктөрдүн атын али ажыратып биле элек уулуна атасы карагай, кайың, арча, четиң, табылгы, каракат, шилби деп өзү айтып, анан Азизин кайталатты. Күн сайын атасы менен бирге жүрүп, Азиз айлана чөйрөдөн көп нерсени көрүп, жаңы сөздөрдү үйрөнө баштады. Азиз атасы менен кой кайтарышып жүргөндө бир күнү ал бутун боз эрикке тепсетип алат. Жараты айткан соң атасы ага боз эрикти ат кылып үйрөтүп берди. Ошондон тартып Азиз менчик аттуу болду. Ал торсоюп, эртең менен койлорду кароодон жайытка айдаганда боз эриктин үстүнө минип, жонунан бек мыкчып бутун алдыңкы колтугуна кыпчып жөнөйт. Кечкисин жайыттан короого чейин минип келет. Ирига дегенде эсиргенинен сазайын тартып, анан кичинекей ээсине багынып, андан кийин баягыдай жыккан жок. Көзүндө эриктер даңкайып семиргенде атчан атасына кошулуп, боз эригин минип, кылтылдата айдай барып, эт комбинатына өткөзүштү. Эң артында боз эригинен түшүрүп, килге тартканда Азиз атасына далдаланып, көз жашын токтото албады. Досунан ажыроо оңойбу?
Ал жердегилердин баарысы тең башкарма, ферма башчысы, кабыл алуучулар мыкты семирткендиги үчүн атасын мактап жатышты. Атасы тигилерге угуза бак сүйлөдү. Ушул эмгектин теңи менин жардамчымдыкы. Кантет кел уулум мындай. Тегерек калпакчан башкарма Азиздин бооз иригин жакшы көрөрүн баамдаган окшойт. Жай басып келип маңдайынан сылагылады. Бакир аке, эртеңден калбай короолордун козу бөлүп алыңыз. Азизинин отураңдаган козуларды жакшылап баксын, чоңойтсун. Сиздин бул уулуңуз малкор, анык чабан тура. Балдар, суроолор жана тапшырмалар. Биринчи, Мүйзү козу деген аңгеменин автору тууралуу эмнени билесиңер? Азиз ким болгон? Жайлоо тууралуу эмнени билесиңер? Азиз атасына кандай жардам берди? Азиз атасы менен кой кайтарып жүрүп, кандай окуяга туш болду? Бооз ирикти атасы экөө кайда алып барды? Сөздүк жумуштары менен иштейли балдар. Биринчи жалгыз уулу, экинчи асман милжиген тоолор, үчүнчү килтейген, төртүнчү акмалак досу, бешинчи коштай кондуру, алтынчы атка өңөрү, жетинчи бөдөнөдөй башын кылдыйтып, сегизинчи кыркалай бастыруу, тогузунчу козу бөлүп алуу, 10 малкор. Балдар, силерге тапшырма малчылыкка байланыштуу макал лакаптарды табуу. Азиз үйрөнгөн жаңы сөздөр кайсылар? Алардын маанисин түшүндүрүү. Сак саламатта тургула, көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат.